Kırgız tili 8-орус класстар үчүн. Сабак даярдаган Нарын облусунун Актала районундагы Шүкүрбек Бейшеналиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Шералиева Акмөр Сулаймановна. Сабактын темасы мезгил орун бышыктооч боюнча кайталоо сабагы. Бүгүнкү сабакта алдыбызга койгон максатыбыз мезгил орун бышыктоочтор жөнүндө билимдериңерди тереңдетесиңер. Ойлоо, кабыл алуу, сүйлөө кебиңер билгичтик көндүмдөрүңөр өнүгөт. Кыргыз тилин сүйүп барктоого, бышыктоочторду туура, так айырмалоого тарбияланасыңар. Эмесе балдар, биз өтүлгөн сабакты кайталоо үчүн кайтарым байланыш жүргүзүп алалы. Бышыктооч деген эмне? Демек балдар, бышыктооч сүйлөмдүн баяндоочу менен байланышып, кыймыл аракеттин түрдүү белгисин билдирет. Мисалы, бала корккондуктан үндөгөн жок. Кыймыл аракет үндөгөн жок. Үндөгөн жок деген сөздүн кырдаалын эмне үчүн үндөгөн жок деп корккондуктан деген сөзүбүз бул жерде бышыктооч болуп келип атат балдар. Бала эмне үчүн үндөбөптүр? Же болбосо эмне үчүн үндөгөн жок? Корккондуктан үндөгөн жок. Биз ошол күнү өтө жакшы иштедик. Биз эмне кылдык? Иштедик. Кандай иштедик? Өтө жакшы иштедик. Качан иштедик? Ошол күнү иштедик. Демек, бул жерде өтө жакшы деген сын сыпат бышыктооч, ошол күнү деген мезгил бышыктооч болуп келип жатат балдар. Бышыктоочко төмөндөгү суроолор жооп берет балдар. Бышыктоочтор качан, кайсы убакта, каяктан, кайда, кандай, кантип, эмне үчүн, канча, кайдан деген жана башка суроолорго жооп берерин билесиңер. Бышыктооч түзүлүшү боюнча жөнөкөй жана тутумдаш болот. Жөнөкөй бышыктооч бир сөздөн турат. Мисалы, кышында адамдар жолго чыгышат. Эмне кылышат? Чыгышат. Кимдер чыгышат? Адамдар чыгышат. Адамдар кайда чыгышат? Жолго чыгышат. Качан чыгышат? Кышында чыгышат. Демек, бул сүйлөмдө жолго жана кышында деген бышыктоочтор жөнөкөй бышыктооч. Тутумдаш бышыктооч толук маанилүү сөздөрдүн же толук маанилүү сөздөр менен кызматчы сөздөрдүн өз ара ажырагыс тизмегинен түзүлөт. Мисал келтирсек балдар, кош төбөгө жеткенде аны күн кууп өттү. Эмне кылды? Кууп өттү. Эмне кууп өттү? Күн кууп өттү. Кимди кууп өттү? Аны кууп өттү. Качан кууп өтүптүр? Балдар, кош төбөгө жеткенде. Кош төбөгө жеткенде деген бул жерде тутумдаш бышыктооч. Качан деген суроого жооп берип, мезгил
bışıktooç болуп келди балдар. Биздин эл баатырдык менен кармашты. Эл эмне кылды? Кармашты. Кантип кармашты? Баатырдык менен кармашты. Жандооштук байланыштагы сын сыпат бышыктооч. Бышыктооч өзүнүн багындыруучу түгөйү менен ыкташуу же башкаруу жолу менен байланышат. Мисалы, бул күнү жыйын жандуу өттү. Өттү деген кыймыл аракет менен балдар, жандуу деген бышыктооч ыкташуу байланышы менен байланышып жатат балдар. Маанилик жактан байланышып жатат. Жайлоодо күн салкын. Бул жерде багындыруучу түгөйү менен бышыктооч башкаруу байланышында байланышып жатат балдар. Жайлоо деген сөзүбүз до деген жатыш жөнүндө турат. Демек, бул башкаруу байланышы. Литвада 2000 жылча жашаган эмен өсөт. Өсөт. Эмне өсөт экен? Эмен өсөт экен. Кайда өсөт экен эмен? Литвада. Демек, бул жерде да зататооч жатыш жөнүндө турат. Башкаруу байланышында багындыруучу түгөйү менен байланышып жатат балдар. Эми бышыктоочтун түрлөрүн эсибизге салалы. Бышыктоочтун төмөндөгүдөй түрлөрү бар экен балдар. Демек, кыймыл аракеттин ар кандай кырдаалын билдирет деп окуганбыз. Демек, мезгил бышыктооч, сан өлчөм бышыктооч, себеп бышыктооч, орун бышыктооч, сын сыпат бышыктооч жана максат бышыктооч болуп, бышыктооч 6 түрүгө бөлүнөт экен же болбосо. Эми балдар сабакты кайталоого өбөлгө түзүп алалы. Төмөндөгү тексттен каталарды оңдогула, мезгил, орун бышыктоочторду белгилегиле. Колдонулуучу сөздөр этегинде турат. Кана балдар, туура коебуз. Эмеси балдар, төмөндөгүдөй кылып койгон болсуңар, анда азаматсыңар. Бүгүн окуучулар мектептин алдындагы бакта иштешет. Алыстан алардын карааны көрүндү. Илгери жылып бизге жакындай беришти. Анда мында гана сүйлөшкөндөр болбосо, толук жумушка киришишти. Демек, балдар, алдындагы, алыстан, илгери жылып, андан мында деген сөздөр бышыктоочтор экен. Бышыктооч сөздөрдү койдук. Мезгил бышыктооч, кийинкини карайлы. Дагы эле сөздөрдү
туура жайгаштырабыз. Колдонуучу сөздөр төмөн жагында турат. Жайында чоң атамдыкына эс алууга барамын. Чоң атамдын үйү тоонун түбүндө жайгашкан. Анын устаканасы үйүбүздүн жанында. Иштеген учурда балкасы жогору көтөрүлүп, бирде төмөн түшкөндө отко кызган темирден учкундар чачырайт. Эгерде балдар сөздөрдү ушундай жайгаштырган болсоңор, анда азаматсыңар. Келгиле балдар, эми көнүгүү иштейли. Макалдарды эске туткула. Мезгил жана орун бышыктоошторду тапкыла. Ай 15-inde толот. Жашыңда берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү. Жигит үйдө туулат, жоодо өлөт. Чапкан жерде чамынды калат. Кыңыр иш 40 жылдан кийин билинет. Жигит өлөр жерине күлүп барат. Өрдөк жокто чулдук бий. Кана балдар, мисал катары талдап көрөлү. Чапкан жерде чамынды калат. Эмне чамынды? Чамынды эмне кылат? Калат. Кайда калат экен чамынды балдар? Чапкан жерде калат. Демек, кайда деген суроого жооп берип, бул жерде чапкан жерде деген сөзүбүз орун бышыктооштук милдетти аткарып атат. Демек, кыймыл аракеттин ордун билдирип атат балдар. Кыңыр иш 40 жылдан кийин билинет. Иш эмне кылат? Билинет. Качан билинет экен? 40 жылдан кийин. Качан деген суроого өзүңөр билесиңер, мезгил бышыктоош жооп берет. Демек, кыймыл аракеттин мезгилин билдирди. Кандай иш экен? Кандай иш экен балдар? Бу жерде аныктооч болуп түшөт. Эми балдар, табышмактарды табалы. Экранды карасыңар, силерге сүрөт боюнча табышмактар жайгаштырылган. Кана бүгүнкү темабызга байланыштуу табышмактарды ойлонуп көрөлү. Туура балдар. Таң атканда 4 буттап басат. Түштө 2 буттап басат. Кечинде 3 буттап басат. Бул эмне? Азаматсыңар. Бул адамдын жаш курагы. Кийинки
Сүрөт боюнча макал түзөбүз балдар. Сүрөттү карап карайлы, ойлонуп көрөлү. Туура, азаматсыңар. Жигит үйдө туулат, жоодо өлөт. Эми балдар, сүрөт боюнча мезгил жана орун бышыктоошторду катыштырып сүйлөм түзөлү. 5 сүйлөмгө чейин сүйлөм түзсөңөр болот балдар. Мисалы, мына берекелүү күз да келди. Аба салкындады. Дарактардын жалбырактары түшө баштады. Жер бети алтын түскө боёлду. Дагы ушул сыяктуу сүйлөмдөрдү кошуп текст түзгүлө. Келгиле балдар, эми диалогту окуйлу. Нурбек, саламатсыңбы Бакыт? Бакыт, саламатчылык, Нурбек. Нурбек, шашып кайдан келе жатасың? Бакыт, акырын жүргөнгө убакытым жок. Жакын жерде досум туулган күнүн өткөрүп жатты эле. Ошол жакка шашып баратамын. Нурбек, эртең колуң бошосо, ары бери басып келбейлиби? Бакыт, макул. Эртең эрте келейин. Экөөбүз мектептин алдында жолугушалы. Нурбек, саламатта бол. Бакыт, саламатта кал. Эми балдар, сабагыбызды бышыктоо үчүн төмөндөгү тесттерди иштейли. Кече гана күрпүлдөгөн долут чүй эпке келип, бүгүн бизге багынды. Сүйлөмдөгү бышыктооштун саны: А 3, Б 2, В 1, Г 4. Экинчи, Бишкектен Балыкчыга чейин 180 чакырым жүрөбүз. Бышыктооштун түрүн аныктайбыз. А мезгил, Б орун, В сапат, Г сан өлчөм бышыктооч. Үчүнчү, кайда, каякка деген суроого жооп берген сүйлөм мүчөсү: А орун бышыктооч, Б толуктооч, В айкындооч мүчө, Г аныктооч. Төртүнчү, алар юридикалык академиядан келишти. Бышыктооштун түрү: А мезгил, Б себеп, В максат, Г орун. Бешинчи, кыштын камын жазда ойло. Бышыктооштун түрү: А себеп,
B. Orun. V. Maksat. G. Mezgil. 6. Can tün ortasında basıldı. Astı sızılgan sözdün süйлem müçölük mildeti. A. E. B. Bışık toç. V. Anık toç. G. Toluk toç. Baldar, testi tuğra belgiledi dep oylop jatam. Egerde testi tuğra belgilegen bolsoňor, maga jönötüp koyunu unutpagıla. Emesi baldar, sabagysty jyyntyktayly. Demek, mezgil bışık toç kıyım harekettin mezgilin görsötüp, kaçanga çeyin, kaysı ubakka çeyin, kaçantan beri degen suroolorgo жооп beret. Al emi oorup muşuk toç kıymıl harekettin ordun, bagıtın görsötüp, kayda, kaydan, kayakka, kayaktan, kayerde degen suroolorgo жооп beret. Üygö tapşırma. Aralıktan okuu degen temada mezgil, orun bışık toçtordu katıştırıp angeme tüzgülö. Köngül burgaňarga çoň rahmat. Sak salamatda bolgula.